эжеке мен удовольствие албайм дейт. Жолдошум өзүнүкүндө бүтүрүп коет дейт. Эмне алам дейт. Негизи менин премиум тарифимдеги курста сексология бөлүмүндө мен ушунун баарын түшүндүрүп берем. Бул жерде эң чоң маселе биз бири-бирибиз менен сүйлөшкөндү билбейбиз. Төшөктө мага мындай жагат, андай жагат деп айта албайбыз. Көзүбүз менен, кыймыл аракетибиз менен көрсөтө албайт экенбиз. Бирок анын баары курста азыр болсо тамашалуу окуяны айтып берейин. Мен бир окуучум күйөөсүнө тигиндей да түшүндүрүп көрүптүр, мындай да түшүндүрүп көрүптүр. Түшүнбөйт дейт. Өзүнүкүн бүтүрүп эле жыргап чап берет дейт. Эмне кылам деп туруп анан барып секс-шопко барып Гога-досту сатып келиптир. Гога-досту сатып келип коюп коюптур. Жолдошу башында шок болуптур. Бунун эмне дептир? Бул Гога-дос дептир. Сен мени удовлетворить этпесең, сен менин каалаганыма жеткизбесең, анда Гога-дос жеткирет дептир. Болду, ошол күндөн баштап Гога-доско атаандашып, жолдошу аракет кылып баштаптыр. Эркектин башына конкуренция болуш керек деп дагы айтам мен. Чыныгы конкуренция эмес, өзү ойлоп тапкан конкуренция. Айында төшөктө баары маанилүү. Силердин сырткы кебетеңер, силердин өзүңөр тууралуу болгон оюңар, силер жолдошуңар менен сүйлөшүү маданиятыңар, бири-бириңерди түшүнүү жана бири-бириңерди сезүү. Ошон үчүн мен курстарыма келип, бул суроого бир сүйлөм менен жооп бере албайм. Көп нерсени үйрөнүшүңөр керек. Өзүңөрдү изилдеп, өзүңөрдү өстүрүшүңөр керек. Ошондо төшөктө дагы, жашоодо дагы ырахат алганды үйрөнөсүңөр.